Алымдарыбыз айткан сөзү бар. Бирөөлөргө пайда жеткиргиле. Бирөөлөргө пайда жеткире албасаңар, анда зыянды жеткирбегиле. Мындай эмес экен ислам динибиз. Мен бирөөгө зыян жеткирген жокмун, бирөөнүн малын урдаган жокмун, бирөөнү уруп сабап тоногон жокмун деп канагалуу эмес экен. Балким сиз тараптан бирөөгө зыян жетпөсү, бул сиздин адамгерчилигиңиз. Ал эми башка бирөөнүн зыянына чыдоо, мына бул ислам дини экен. Бирөөлөргө пайданы жеткиришибиз керек. Бир сахаба келип пайгамбарыбыздан сурады. Мен адамдардын арасынан эң жакшысы болгум келет деди. Не кылышым керек дегенде, пайгамбарыбыз көбүрөөк намаз оку, көбүрөөк зикир кыл, же көбүрөөк умра кыл деген эмес, балким сенден көбүрөөк пайда жетсин деген. Ошондо сен адамдын арасынан эң жакшысы болосуң деген эле. Бирөөлөргө биз пайдабызды жеткирейли. Эгерде ушунчалык сиздин жүрөгүңүз катып калган, бирөөгө пайда жеткире албайсыз, анда жок дегенде бирөөгө зыян жеткирбеңиз. Бирөөлөрдү мактайлы. Эгерде сиз бирөөнү мактай албасаңыз, анда анартан жамандабаңыз, ушактабаңыз. Ушактаган бирөөнүн канын ичкенге барабар, бирөөнүн этин жегенге барабар. Ошондуктан мактайлы бирөөлөрдү. Анын машинасын мактайлы, үйүн мактайлы, өзүн мактап коелу. Мактай албайсызбы, анда жаман жагын айтпаңыз. Кээ бир адамдар жалаң жаман жакты көрө берет. Ошондуктан кээ бир алымдарыбыз айткан эле. Bir adamda deyt, эгерде 99 кемчилиги болсо, бир эле жакшы амалы сыфаты болсо, ошол жакшы сыфатын айтып, адамды гүлдөтүп, кайра жакшы кылып койсо болот деген. Тескерисинче, бирөөдө 99 жакшы сыфаты бар, бир эле кемчилиги бар. Ушул кемчиликти айтай берсең, ушул кемчилигин кемсите берген болсоң, адамды бусуп салсаң болот экен.